Жашамдагы айлык, эр жүрөктүүлүк, позитив дайыма аны коштоп жүрөт. Өмүрүнүн көп убактысын мына ушул манеж ичинде ат үстүндө өткөрүп келет. Светлана Аширова Кыргыз мамлекеттик циркиндеги алдыңкы кызматкерлердин десек жарашчудай. Цирктин тили менен айтканда, жигитовкада же ат үстүндө шамалдай сызып, ар кандай трюктарды жасап, аттын жалынында зуулдап жүрүү ал үчүн кадимки эле көрүнүш болуп калган. Ушундай сиз иштеп атканда ушу манеждин ичинде ушу ат менен чогуу айланып отурганда жылмайып эле күлө берет экенсиз, эмне жөнүндө ойлойсуз депчи. Чындыгында биз баягы элдин алдына чыкканда биз абдан жеңил кыймылдашыбыз керек. Бул биздин эң эле биринчи маселе. Анан баягы ат менен, өзгөчө ат менен анан аба гимнастикасында иштеп атканда биз чындыгында эле баягы эл айткандай жылмайып эле күлө берет экенсиңер деп, бирок биз антип күлгөнүбүз менен мисалы жеке менин оюмда баягы кайсы трюк кайсы жерден жаза алыш керек, кайсы жерден бутумду ыргытам, кайсы жерден колумду алам, коем. Ошол эле аба гимнастикасын иштеп аткан учурда дагы кайсы моментте жерге түшүп, кайсы моментте учуп кетем, бизде бүт бул жакта расчет, математика болуп турат да. Анан кийин ошо музыкага дагы ар бир движение, ар бир трюк, ар бир кыймыл аракетибиз музыка менен бирге дал келиши керек да. Ошол үчүн биз күлүп атканыбыз менен баягы ичибизде биз санап турабыз да, улам. Кыргыз мамлекеттик циркинде кыздар арасында ат үстүндө мырзалардан калбай шамдагы айлыкты көрсөтүп келе жаткан кыздарыбыздын бири Светлана Ашированын атын азыр манеж ичинде минип көрдүм. Азыр бул ат 12 жашка чыгып калыптыр. Анда эмесе кеттик. Светлана бул аты менен 2007-жылдан бери тааныш. Жаныбар болсо да мени жакшы түшүнгөн эң жакшы досторумдун бири дейт. Даярдануу учурунда кадимкидей эле чуркап берет. Бирок цирктоло эл келгенде, номер көрсөтүп жатканда эл алдында өзгөчө кооз чуркап, башкача жыргайт. Камералар тартып жатса кадимкидей иштеп, ары бери элди карап жакшы оюн көрсөтөт дейт. Негизи менин атымдын аты Барон. Мен үчүн Барон мен партнерым деп айтам, менин коллегам. Анткени биз 2007-жылдан бери чогуу иштеп келе жатабыз. Абдан кыйын жигит деп айтсам жаңылышпайм. Негизи баягы эми представление учурунда иштеп атканда бизде ар кандай күлкүлүү да ситуациялар болуп калат. Анан кийин мисалы ушу представление убагында иштеп атып платкилерди чогултуп аткан учурда эми жатып, эми чогултайын деп атканда биздин Барон токтоп туруп, мындайча айтканда эми манежге чүчүп салат да. Анан эми деген жаныбар да. Анан урушпайбыз, көп урушпайбыз. Бирок абдан жакшы партнер, абдан Барошка деп айтам. Барошка, эркетайым, менин эркетайым деп, анан абдан боорукер, абдан жакшы. Кыз бала болгонуна карабастан ат үстүндө шамалдай учуп, айрыкча эл алдында шоу жаратуунун өзүнчө түйшүгү бар. Бул нерсе үчүн Барон экөө ар күнү машууга көнүп да калган. Искусство жаратып жаткан адам катары искусство бул аял эркек деп тандабайт деп билет. Айтышат, это же не женское дело депчи, бирок искусство деген бул ушундай нерсе экен. Баягы эркексиңби, аялсыңбы анысына карабайт. Мына ооба. Мына Барон дагы айтып атат. Биз баягы мен искусство үчүн ушунча жан дүнүйөмдү арнадым деп айтсам болот да.
мен бул цирктен кетпейм. Анткени бул циркке мен бир өзгөчө салым жасап, баягы ушул биздин Кыргызстан боюнча негизи жалгыз стационарный цирк. Анан кийин мисалы башка дагы бир филиалдар жок. Ушул жалгыз цирк, ушул жалгыз циркти биз бутуна тургузуп, өнүктүрүп, өстүрүп деген бир койгон максатым бар. Кудайым буйруса, мен ал максатка дагы жетем. Абдан жакшы суроо экен. Бирок бул циркке мен деген баягы абдан чоң максат менен келгем. Анан дагы бир аз убакыттын ичинде ошол мен койгон максаттарыма жетем деп абдан баягы кандай ооба күч менен келатам деп айтсам болот. Анан бул цирктен кетиш аябай эле кыйын болуп калат го. Анткени биз баягы болгон жан дүйнөбүз менен жашап келебиз да ушул жерде. Светлана жөнүндө айтып бергенде, Светлана эң мыкты кыз жигиттердин бири болот. Бул жумуш оңой жумуш эмес. Светлана келгенде 3 айдын ичинде эле үйрөнүп, ат чаап, иштеп жумушка чыгып алган. Представленияга уже чыгып алган. Кандай десем, ошол эң мыкты кыз жигиттерден болот. Сиз машыктырган башкалардан өзгөчөлүгү эмнеде? Жана өзүңөр көрдүңөр го, жана Барон деген бизде ат бар го. Ал өзү эле сезип эле Светлананын өзү жакшы чуркап берет да. Мен бул жерде иштегениме 2011-жылдан бери иштеп жүрөм. Анан бул жерде Жигитовканын дайыма тренировкаларын мен өзүмдүн сменимде көрөм да. Мен өзүмдүн балдарым деле ушу Жигитовкада иштеп жүрүшөт. Азыр ушу 5-6 бала Жигитовкада иштеп атат. Светлана бул жигиттерден кем калбаңыз. Тренировкасын абдан так кылат, так аткарат. Тем более аттын тилин да билиш керек. Тренировкасында абдан жакшы ойнойт да. Циркте дайыма ойногондо биз ушу балет этип турабыз. Ушу тренировка башталып, цирк бүткөнгө чейин тим эле биз колдоп турабыз да. Тим эле жыгылып кетпесе экен, мүнтүп кетпесе экен дейсиң, жаңы кирген балдарда буларда уверен эле карап турабыз да, мындай. Ишенип турабыз. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.